Жолдош сержант Кыргыз Республикасы мамлекеттик тусын кайтарган сакчыларды алмаштырууга курулушчулар тизилди. Ардак Кыргыз бөлүштүрүүчү катарда Жекер Кудайбердиев. Эркин тур, тизилгиле. Эркин тур. Мекен алдындагы ант жана тулдук милдет чыныгы эр жүрөк мырзалардын кыялы. Мына ушундай эли жери үчүн максатты бийик койгон эр азаматтардын бири Данил Сатылганов. Улуттук гвардияда кызмат өтүп алгылыктуу эмгектене баштаганына 3 жылдын жүзү болду. Бала кезден кыялданган максаты ишке ашып, учурда сыймык алып турган кези. Ушу желекке чыгам деп аябай гражданкада жүргөндө аябай сыймай эметчи мындай кыялданып. Ошо кыялымды орунаттым десем болот. Мектеп калганыма буюрса бул ушул жаста 3 жыл болот. Эми ушул нерсеге кыялданып жеткенден кийин аябай сыймыктануу менен аткарат экенсиң бардык нерселерди. 23 февраль ата мекенди коргоо күнү менен катар өздүк майрамы кошо келген. Мекен коргоочусу Кутман Кудайбердиев да бар. Ал кандай гана күн болбосун, мекен алдындагы ыйык милдет эң алдыңкы сапта турат дейт. Милдетти аткарууда мен туулган күнүм эле мындай эле деген жок. Мен туулган күнүм болсо да күндөгүдөй кызмат кылам мекенгечи. Буюрса бүгүн 19га чыктым. Ата-энеме рахмат ушул күнгө жеткиргенине. Мен өзүм дагы мындай сыймыктануу менен кызмат кылам улуттук гвардияга келгенимечи. Мында 1 жылдык милдетти аткаруу үчүн атайы талаптар каралып, аскерлердин боюнун бийиктиги, ага төп келген салмагы жана келбети да эске алынат. Улуттук гвардияда кызмат өтөгөндөрдүн башкы милдети болуп, мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларда катышуу жана эң негизгиси мамлекеттик тууну кайтаруу милдети коюлат. Номер 1 биздин туу кайтаруу боюнча кароол, андан сырткары көптөгөн биздин Конституциялык судунун кайтаруу, Верховный судтун имаратын кайтаруу и көптөгөн дагы аймактарды кайтарууга милдеттендирилгенбиз. Ардак кароолдо туу кайтарган жоокерлер жаш четкинчектер үчүн да чоң сыймык жаратышат. Аларды көргөн наристелер да мекен ыйык жана ал үчүн кызмат кылуу сыймык экенин сезишет. Бул көрүнүш алардын жан дүйнөсүндө патриоттуулукту ойготот. Келечектеги мекен сакчысы 5 жаштагы Рамзан Шаниязов да ардак кароолдо туруп туу кайтарууну кыялданат. Сен чоңойгондо ким болосуң? Солдат. Кандай солдат болосуң? Военный. А сен бул байкеңдерде болуп желик кайтаргың келем? Ооба. Хошматчиска воируешь, хошматчиска Польша мишишь. Эх, левой, воируешь, хошматчиска Польша мишишь. Хаби мачишки, нечего буду жить, скоро пойдете, воируешь. Эх, левой. Белгилесек 23 февраль ата мекенди коргоо күнү. 2023 жылдан тарта бул күн календарда кызыл дата болуп белгиленип келет. Ушул күнгө утурлай ар кандай салтанаттар өткөрүлүп, майрамдык куттуктоолор жаңырат. Урматтуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн офицерлери, прапорщиктери, сержанттары жана жоокерлери. Сиздерди бүгүнкү 23 февраль ата мекен коргоочулар күнү менен чын дилимден куттуктайм. Ошону менен бирге үй бүлөңүздөр менен аманчылыкта, токчулукта, молчулукта болушуңуздарга тилектешмин. Асманыбыз ар дайым ачык, куралдарыбыз окуу таласында буталар гана атыла берсин. Жолдош гвардиячылар, 23 февраль ата мекенди коргоо күнүңөр менен куттуктайм. Ура! 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 Чок болот тоолордун бийикчери, чокудай бол кыргызымдын жигиттери. Чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң аталар өстүргөн сени мени. Урматтуу мекен коргоочулары, майрамыңыздар менен. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, регион Бишкек шаары.